Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары коррупция фактысы боюнча кармалды. УКМКнын маалымат кызматы билдиргендей, коррупцияга байланыштуу кылмыштардын алдын алуу, аныктоо жана бөгөт коюу боюнча көрүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Юстиция министрлигинин алдындагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басарынын жетекчилиги астында туруктуу коррупциялык схема, мөөнөтүнөн мурда бошотуу, соттолгондордун шарттарын жумшартуу, ошондой эле бөлүмдүн ортоңку жетекчилигинин мыйзамсыз иш-аракеттерин жашыруу үчүн системалуу түрдө акча каражаттарын алуу аныкталган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында 2 августта төраганын биринчи орун басарынын иш бөлмөсүндө ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп, анда 3,5 миң АКШ доллары, 59 миң сом суммасындагы акча каражаттары, уюлдук телефон жана чакан калибрдүү куралдын патрондору алынган. Жашаган жеринен ТТ тапанчасы жана жылмакай ок атуучу куралдар, ошондой эле түзөтүү мекемелеринде соттолгондор жасаган нарда, сандык, бычак, кылыч, стол, отургуч түрүндөгү ар кандай буюмдар табылып алынды. Жүргүзүлгөн тергөө жана ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгында төраганын биринчи орун басары УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.